Урматтуу адамlar, биздин Кызыл Сеңир дейби айылында мазарды бузуп мечит курулат деп жатат. Эски мазарды бузууга уруксат барбы? Болот, эгерде мына алымдарыбыз эми айтат, акыркы коюлган инсан аз дегенде бир 33-35 жыл өтсүн. Андан кийин анан ошол мазарга да башка мазарларды үстүнөн кура берсе болот. Коюлупчу. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединага көчүп келгенде азыркы мечити бар го, ошо бир мушриктердин көрүстөнү болчу ошол. Бирок ал жерде ошо калган сөйөктөрдү алып башка жака көчүрүп, анан ошол жерге мечит курулган да. Мыналдагы мисалы Саракси мечити бар эле го, азыр турат го. Ошол жерде көрүстөн болчу мурда деле. Көрүстөн эле. Кийинке чейин деле ошо котловандарды казганда сөйөктөр чыгат эле. Натай өзүнүн эмелери бар, алып кетип акырын бир жака да. Бир көп убакыт өткөндөн кийин кылса болот андай. Аны барын тазалап түбүн алгандан кийин да бул. Эң жакшысы, конечно, башка жерден кылганыңарга жетпейт. Ошо көрүстөндүн эме кылып эле кайра эле ошол жерге көрүстөн казган жакшыраак мына. Кайрачы? Кайра эле. Себеп дегенде мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Масжид Набави бар го, Жаннатул Бақи деп коет. Ошол жерде канча бир 10 миң дегенде сахаба го дейм. О сахабалардан өткөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин канча өт ошол жерге коюлат. Тегеретип коюла берет да. Тегеретип коюла берет. Эми албетте аларда баягы жери, топурагы шорду, ысык, адамдын денесин терде жеп коет. А бирок кээ бир жерде дене баягындай турат да. Кандай өлсө ошондой тургандар бар. Алла Таала менен шаадаттын даражасын бергендер. Так, ассаламу алейкум устаз, сизден ушуну сурайын дегем. Кээ бир жаштарыбыз келиндер тууралуу айрымдары илим алып, андан жоро отуруш туулган күн дагы жана башка сыяктуу ушундай орток дос эркек аял аралаш ичкен жаштар тууралуу кеңири түшүндүрүп кетсеңиз. Илим алып деле ушуга окшогон арам деп Алла тыйган нерседен тыйыла албай, напсисинин кулу болгон жаштар тууралуу. Алла сизден разы болсун. Үй-бүлөңүзгө тынчтык. Рахмат. Биз илимди эмне үчүн алабыз? Амал кылыш үчүн алабыз. Ошон үчүн Абдулла ибн Масуд айтып атпайбы? Илимден максат Алла Тааладан коркуу. Алладан коркуу. Адамдын надандыгына керсейи жетиштүү. Адамдын илимдүүлүгүнө коркуу жетиштүү. Өткөнкү сабактарда айтканбыз. Кыямат күнү пайда болгон жылан жөнүндө айтып бериңизчи. Кыямат күнү пайда болгон жыландар толтура да. Дозоктун азабында түрдүү азаптар бар. Бир азабы жылан менен азап бар. Кабырда дагы, дозокто дагы. Анын мойну, төөнү мойнундай деп келет. Башычы. Жыланы. Уусу чакканы. Анын таасири 40 жылга чейин жетет. Кудай сактасын. Аялдар кабырга барса болобу? Зиярат кылып айтып коюңузчу, рахмат. Жок, аялдардын кабырга барганы жакшы эмес. Фукахалар тыйы салышат. Эмне үчүн? Аялдар бид'ат, ширкке жакыныраак болот экен дагы, тияктан барып да бир нерселерди баштап берет. Аны эгерде бир аулия, чоң шейхтердин немесине барып калса, барып сурап, бир нерсе кылып берет да. Же болбосо экинчи жагы андай кылбай турган болсо, бирок жүрөктөр жумшактак, ал жерде кыйкырып, өкүрүп, бакырып эсинен түшүп кетишкен. Аялдарга мисалы андай өзүн кармай албай турган эмес. Албетте мисалы ошо жаш өтүп калган энелер, эгерде ошо барып бир салам айтып коелу, дуа кылып коелу дей турган болсо, эркектер менен чогуу барса эчтеке эмес. Түшүнүктүү? Ата көздөрү барганга неме. Пайгамбарыбыз айтканда, мен мурда силерди кабырды зиярат кылуудан тыюу салдым эле. Эми зуру кубуракум, кабырларыңарды зиярат кыла бергиле деген. Эмне үчүн дегенде, бул силерди ахиретти эстетет деген. Ахиретти эстетет деген. Пайгамбарыбыз Жаннатул Бакыйга чыгып зиярат кылып турат эле. Ухудка барып зиярат кылып турат эле. Бүгүн биз
бирөө жарым туугандарыбыз өлсө эле барабыз да, атак мындай атайы бир ниет кылып, бир үлгү алып келейин, насаат алып келейин деп барган адам жок. Жок туугандар. Ошол жака барып насаат алып келиш керек. Умрага суда акча алгандар барса болобу, же кутулуш керекпи? Кредити барлар ошонун эң жакшысы, кутулганы эле жакшы да. Умрага кеткен акчаны кредитке бериңиз. Жакшынакай кутулуп алып, анан кийин барыңыз.